Урматтуу мекендештерим, урматтуу Борбор шаарыбыздын тургундары, сөзүмдүн башында мен атайын токтолуп кетейин. Мына буюрса эртең биздин сүйүктүү Кыргыз Республикабызга 28 жыл толот. Бул эртең биздин жалпы элибиз үчүн, кыргыз эл үчүн ыйык күн, абдан улуу күн. Ушул улуу майрамыбыз менен бардыгыңыздарды чын дилимден куттуктайм. Кыргызстаныбызды Кудайым колдоп, өнүп өсө берсин. Мына бүгүн дагы Бишкек шаарында биздин борборубузда абдан жагымдуу окуя болуп турат. Биз баарыбыз тең бирге чогулуп, ушу бактын, эс алуу бактын ачылыш ажайымына чогулуп отурабыз. Сиздерди баарыңыздарды ушул эс алуу бактын ачылышы менен чын дилимден куттуктайм. Бул бакты мына апрелде капсула салдык эле, кыска мөөнөттө мына Бишкек мэриясы, анын мэри башында туруп, шаардык кеңештин депутаттары чогуу мына бул бакты кыска мөөнөттө бүтүрүштү. Мен эртең менен кетип атканда дагы, кечинде кетип атканда карап өтүп аттым. Эртеден кечке чейин куруучулар жакшы иштешти. Абдан жакшы иштешти. Ошо куруучуларга, ушул бакты жашыландыргандарга, кимин колу тийсе ушул бакка, кимин салымы кошулса, ушул бактын бүтүшүнө баарына тең өзүмдүн атыма мен терең ыраазычылык билдирем. Мына менин курагымдагы кырк жаштан жогорукулар жакшы билип калды. Фрунзе шаары жашыл шаар деп Советтер Союзунун аймагына таанылган. Бир эле Советтер Союзу эмес, андан сырткары өлкөлөргө дагы жашыл шаар, кооз шаар деп атагы чыккан. Атагы чыгып ал өзүнүн бак дарактары менен, өзүнүн тазалыгы менен даңазаланып келген. Бирок тилекке каршы акыркы мезгилде өзүнүн жашыл шаар деген атын да жоготуу алдында мына туруп калды. Мына азыркы кездеги биздин Бишкегибиз таза абанын жакшы пландаштырылган шаар дегендин атына мына кетип калуу коркунучу мына келип турду. Мына экологияны деле алып көрсөңүздөр таза деп айтыш кыйын. Айрыкча кыш, күз мезгилинде жылытуу мезгил башталганда Бишкектин үстү түтүнгө айланып, булуттар көрүнбөй калган кыска мезгилде болуп келет. Бунун баардыгы тең эмнеден болуп келатат? Бул биздин шаарыбыздагы жашыл саясаттын жоктугу жана куруу иштериндеги саясатына мамиле туура болбогондугунан, биздин шаардын өнүгүшү пландуу түрдө өнүкпөгөндүгүнөн мына ушундай биз мурунку жашыл шаар деген шаарыбыздын атынан жоготуунун алдында мына туруп калдык. Бул шаардын көркү эмнеде? Шаардын көркү бул жашыл бактарында, эс алуу жайларында, таза көчөлөрүндө жана кооз имараттарында. Биз мындан ары курулуш саясатына, шаардын эстетикалык көрүнүшүнө, бул көчөлөрдүн, имараттардын көрүнүшүнө биз астайдыл мамиле кылып, саясатты толук өзгөртүшүбүз керек. Биздин шаар пландуу түрдө өнүгүш керек. 10 жылга, 20 жылга, 30 жылга, 50 жылга эмне салынат деген кабыл алынса, ошол салыныш керек. Бирок тилекке каршы көп жерлер, парковый зоналар мына берилип кеткен. Мына жер дагы берилип кеткен жер. Мына азыр Кудайым колдоп, мэрдин аракети менен, тиешелүү мамлекет орган аракети менен мына эс алуу бакка айланып жатат. Биз ушундай ыңгайлуу, кереметтүү жерде туруп, бейиште жерде туруп, биз өзүбүздүн таза абабызды, бирде Бишкекте эмес, биз сыймыкталып, мактанып келген жогорку зонадагы биз таза абабызды жоготкон коркунучтун алдына келип турдук. Мына ушунун баары тең токтош керек. Аны үчүн токтотуш үчүн биз саясатыбызды толук өзгөртүш керек. Өзгөртүп, буюрса биз Бишкек шаарыбыз мурунку таза аба, таза шаар, кооз шаар деген алып келебиз. Сиздер менен бирге чогуу. Мен менен сүйлөштүк, мына иш план түзүп атабыз. Бишкек шаарынын депутаттары менен бирге. Ошол чоң имараттарга чейин эс алуу жайлар болот. Мына ал жакта билесиздер, бышымды заводунун складтары болчу.
сакталчу, аны көчүрүп 30 гектардай жерди мына азыр алып атабыз. Алып бул жерде мына жолдун наркы өзүндө айыр футболдук стадион, хоккейный стадион, спорт имараты, дворец спорта салынат. Ал жерде бизнес центр, гостиницалар салынат. Буюрса ушул жогорку зона биз элесе ала турган, спорт менен маска турган жана сергек жашоо мына борборун айлантабыз, жогорку жагын толук айлантабыз буюрса. Уважаемые дорогие горожане, жители столицы, поздравляю всех вас с официальным открытием этого замечательного, прекрасного парка. Очень рад, что я сегодня участвую вместе с вами в открытии этого парка, который будет еще долго служить нашим горожанам. Как вы все помните, наше поколение помнит, город Фрунзе был зеленым городом, и она славилась своим названием. Но сейчас, к сожалению, мы не можем гордиться своей экологией, своим городом, потому что мы потеряли все это нашу былую славу. И мы вместе должны восстановить былую славу нашего города. Для этого у нас есть все возможности. Над этим мы сейчас работаем. Мы должны поменять политику в отношении города. Мы должны обратить особое внимание на эстетический вид зданий и улиц, на экологию города. И удобство наших граждан должно быть самым главным направлением в градостроительной политике нашего города. И дай Бог, мы сделаем так, что мы восстановим нашу ирригационную сеть, поливные колонны, и будем восстанавливать парковые зоны нашего города. И город Бишкек будет любимым городом наших жителей и благоприятным местом, где будут пребывать наши гости. Анан урматтуу агайын туугандарым, Бишкек шаарына камкордугун баарыбыздан көрүшүбүз керек. Ар кимибиз үйүбүзгө, корообузга, үйүбүздөгү дарагыбызга кандай мамиле кылсак, Бишкек шаарыбызга, көчөбүзгө, ар бир даракка ошондой мамиле кылсак, биз Бишкек шаарын тез өнүктүрөбүз. Бизде жакшы сөз бар го, кыргызда, көп түкүрсө көл болот дейт. Баарыбыз аракет кылсак, Бишкек шаарын тез арада эле биз жашыл шаар, кооз шаарга айлантабыз. Мына бул жерге Кыргызстандын булун бурчунан биздин мекендешибиз келет. Ушул жерде жолугушат, ушул жерде сүйлөшүшөт, ой пикир алмашат. Ар кандай улуттун өкүлдөрү келет. Бишкек шаарында булун бурчунан келишет. Ушул жерде таанышышат. Бизге азыр эң керектүү элибизге ынтымак керек. Ошон үчүн ушул бакытты биз ойлонуп атып, ушуга келдик. Ушу ынтымак багы деп атап койсок, ынтымактын багы болсун ушул бак. Мекендештер ушул жерде жолуккан, бириккен, сүйлөшкөн, таанышкан жер болсун. Балдарыбыздын ар дайым күлкүсү чыгып, үнү жаңырып турган бак болсун. Бак болуп, ушул бактан дагы наруланып, ушундай бактар биздин Бишкек шаарыбызда салына берсин. Баардыгыңыздарды дәврү жолу майрамыңыздар менен сиздерге чын ден соолук, узун өмүр, ойлогон ой, максаттарыңызды Кудайым колдоп, ошонун баары ишке ашып, Бишкек шаарыбыз өнүгүп, Кыргызстаныбызды Кудайым колдоп өнүгө берсин. Рахмат сиздерге, чоң рахмат.
Здравствуйте. Разрешите с вами поздороваться. Очень приятно. Здравствуйте. Қандайсыңар, ой азаматтар? Бұл шахматтың мектепте. Бұл біздің Бішкекте 16 жылы ашылған спорт шахматы. Балдар көп келеді? Біздікі 1000-ден ашты. 1000-ден ашты. Именно шахматқа ашқанда 1270 кіші oldu. Жақсы көтеріп отырмыз. Біресе осы олимпийский медаль алған осы 18-ші жылы Грузия Батумиге барып, ошаққа барып, малый золотой медаль болып алдық, көйлесем. Қырғызстан делегін делгелетіп жүрміз. Босния ауылдары ма? Қайрат. Жақсы қараңыздар. Улыбаемся, ребята. Айтмат Топочай. Айтмат соғышардардан бізде конкурстар жасап тұрабыз. Здравствуйте. Центр детского творчества Шаир Балалы. Индивидуальная выставка. Вот наша лучшая ученица. Индивидуальную выставку делает. Занимается в Центре детского творчества Шаир Балалы. Они смотрят фильмы, да, и картины тоже очень Спасибо. Спасибо, скажите.